Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер менен мен Курбангүл Арзыбаева. Зерикпей ушул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Бул нерселерге өтө жакшы маани беришибиз керек. Мен азыр бир эженин TikTokко чыгып алып сүйлөгөн сөздөрүн көрдүм. Ошону азыр сиздерге коюп берип, андан ары фактылар менен улантабыз. Дагы мен жанымды жаным кашайып атат. Кашайган адамдар барбы мага окшоп, Кашайган адамдар. Мен талаада жүргөн каттымын, Талаада жүргөн. Канча жыл 3 баланы колтуктап, мен силерге белимди бекен булган бойдон бүгүнкү чейин бууп келатам. Бууп, чечпей келатам. Мен алыста жүрүп, мен билем ким экенинчи. Болду, токтоткулачы. Колуңду сындырам деп айтты. Эркең деле чыгасың, катының деле чыгасың, кызың деле чыгасың, кемпир деле чыгат. Токтоткула да иштеп аткан балдарды иштеп атат дегенди айтыш керек да. Айтыш керек да. Жаңы чет элде билиң, башымды жаңы көтөрүп, менин Кыргызстанга ушундай келди деп сонун балдар дейм. Мен канча деген адамга чет мамлекеттерде ушундай айтып жүрөм. Башымды жаңы көтөрдүм. Başımdı kayra sındırmagılaçay, uşakçı bolmagılaçay. Bir ele sözgö çalışır olasın. Kolumdu sındıram da canına batıp gitti de ya, canına. Bulmadılar için, akmak için ben iki telefonum sındı. Her gün özüm istoria. Эми эженин сөзүнө кулак салыңыздар. Жанына батып кетти деп атат. Эмне үчүн Мадумар Ташиевдин жанына батып кетти? Эмне үчүн Мадумаров бул аялдын жанына батып кетти? Азыр Мадумаров жөн жерден сүйлөгөн жок. Фактылар менен сүйлөдү. Элдин көйгөйүн парламентке алып чыкты. Ошондуктан бул кишинин колун сындырам деш туурабы, туура эмеспи? Азыр фактыларды уккандан кийин өзүңүздөр ой бөлүшөсүздөр. Мына азыр компьютерде фактыларды угабыз. Эмне үчүн жамандап жатышат? Көрөбүз азыр. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда соңку мезгилдерде аябай ушундай модага айланып калды. Пагон таккандар келип алып кыйкырып сүйлөгөнбүз, ошолор туура. Ошондуктан биз бардык тарапты угуп, анан таразыга салып, анан өзүбүздүн чечимди чыгарышыбыз керек. Мына азыр айтты, Мадумаров Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып. Биз фракциянын курамы менен бардык. Ошол жерде жыйынды өткөрдүк. Эл менен жолугуштук. Бул бир. Баткен районунун губернатору Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Бардык сөздөрдү укту. Биз менен чогуу олтуруп, чогуу жаран иштер болду. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовың, Бешматовың кимди болсоң ошонуңду кармадан. Эгер анткечилик кылып аткан болсо, өмүр бою камапсың. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде камерага айтып атат. $500 берем десем болбой атат, $1000 бересиң деп аткан бүтүндөй дүйнө жүзү көрдү. $1000 бер өткөрүп жиберем деп айтып атат. Ошол жерден дайым эле $500 менен өтүп жүрчүлөр, азыр ставкасын ушундай көтөрүп алды. Мен ал жерде иштебейм, мен ал жерде түнөгөн жокмун. Ошол какшап айтып аткан инсандын сөзүн сиздерге жеткиздим. Экинчиси, эң арзан баа бизде дейт. Аткезчилик качан болот, урматтуу туугандар? Аткезчилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке мыйзамсыз товар ташыган дейт. Эгерде мыйзамсыз товар ташып аткан болсо, ошол жерде тургандардын бардыгы чек арада туруш керек. Кыргызстандын ичинде, бир райондун ичинде эки айылдын ортосунда эч кандай пост турбаш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Ошол жердегилердин баарын какшап жазып аткандары ар бирибиздин колубузда бар. Ошол райондун депутаттары, шайланып келген райондун депутаттарына кайрылып аткандар бар. Мына момундай болуп, ачыктан ачык дыйкандарга селитра жетишпейт, кымбат. Шайырбек Оразалиев деген мырза урматтуу Абдыкарим Карбековичке кайрылып атат. Бул киши ким? Баткен районундагы азыр өкмөт түнөкүлүбү, ким түнөкүл экенин да билбей калдым азыр. Мына ошол областтын губернаторуна кайрылып атат. Лейлек районунан Колунду айыл аймагына жер семирткичи жетпейт. Областтын губернатору жооп берип атат. Эртеге точка коем дейт.
Андан бері 9 күн өтті. 25 тонна селитраны алып баратып, ошол жерден өткөр албастан, кайрадан төгүп таштап кетип калды. Кимге пайда, кимге зыян? Чегараны кайтарыш керек. 2 айдын ортосун эмес. Аткезчилик болгондо күйүүчү май деп атасыңар, же башка бир өсүмдүк майын деп атасыңар. Ал өсүмдүк майлар аткезчилик боюнча болсо, Кыргызстандан башка жака чыкпайт. Кыргызстанда өстүрбөйт аны. Кыргызстан чыгарбайт алмайды. Контрабанда менен сыртта ташып кеткендиктен. Биздикилер арамдан арам сырттан ташып келип атат. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылып атат. Азык-түлүк коопсуздугу качан пайда болот? Качан ошол дыйкандарга арзан жер семирткич келип, дыйкандар өз убагында сейип калганда. Азыр жай башталды. Азырга чейин турат. Мына Айыл чарба министрлигинен Темирбаева айымга кат жолдоп атат. Сиздин сунушуңуз боюнча дейт, мамлекеттик материалдык резерв фонду аркылуу Өзбекстан Республикасынан алынып келинген 4977 тонна болса керек. Аммиак селитрасынын Баткен областынын дыйкандарына бөлүнгөн 378 тоннасы Кызылкыя шаарында кампасында турат дейт. Кызылкыяда турат, Кулундуга жетпейт. Эмнеге? Пост бар. Билесиңер да силер, кайрылып атат да күндө эле карша. Ыйлап атат да ошол. Канын ичпей эмнесин ичип атасыңар? Мына жерде дагы жазып атат. Алынган маалыматтардын негизинде Баткен областы боюнча ташылып келинген минералдык жер семирткичтердин басымдуу бөлүгү Кыргыз жер семирткичтеринен ташып келүүчүлөр ассоциациясы КАПУ деп коет. Тиешелүү жетекчиси Акунбеков телефондон берип атасыздар. 2800 тонна аммиак селитрасы баасы 38 сомдон болуп атат. Биздики кымбат болгон үчүн сатылбай атат деп Айыл чарба министри берип атат бул катты. Мадумаров жазып аткан жок. Андан кийин мына айыл өкмөттүн башчысы Маликов деген азамат кайрылып атат. Кулунда айыл өкмөтүнүн башчысы маалымдама берип атат. Постто турган азаматтарга, тойбогон азаматтарга. Берилет ушул маалымдама Кулунда айыл өкмөтү тарабынан Кулунда айылынын тургуну Сулайман уулу Кубатбекке дыйкандарга сатуу үчүн Кызылкыя шаарынан 25 тонна жер семирткич түрүн алып келет. Блокпосттордон өтүү уруксат бериңизди суранабыз. Шофер Марасилов Газбек Тагаевич, номери 7887 прицеп 08 бүт номери менен берип атат. Айланайыңдар. Айыл өкмөттүн башчысы берип атат ушуну. Мадумаров берип аткан жок. Артында дагы ишенбесе, момундай кылып бүтүндөй кимге канча кап керек? 25 кап, 15 кап, 40 кап деп туруп, кол коюп туруп берип атат. Булар да өтпөй атат. Сеп тойбой атат посттор. Мына ушуну айтып атабыз биз. Эгерде кимдин кайсы бир айылдан шайланып келген депутаттар мага ушул айтылган нерселер өз убагында келип атат десе айтыңыздар. Алар эмес, мына айыл чарба министрлиги жооп берип атат. Биздикинин баасы момунча болуп атат. Бирок эл ташып келген арзан болгондуктан биздикилер өтпөй атат деп туурабы, жолдош министр? Мына мына жерде расмий түрдө жооп алды. Эгер бул жооп туура эмес болгон болсо, Миргүл айым, сизге да алдыңыздар ушул жоопту, туурабы? Биз факты менен сүйлөйбүз. Жалаң факты менен сүйлөйбүз. Эгерде кара баягы жаманатты кылам дей турган болсоңор, 3 күн кайра КТРдин менен регионуңардан сайратсаңар, элдин башын маң кылабыз деген болсоңор, эл азыр түшүнүп калган. Крышавать этип атат деген сөздөрдү. Мен ушул сөздөрдү билбейт экенмин. Аны менен силер алек болосуңар. Кимди крышавать этип атканымды билсеңиз, четинен алып барып камаңыз. Камагыңга устасыңар азыр силер. Ар кандай жалааны жаатырып, 2 айдан кийин чыгарып, бирдеме десе, ушинтип койдук да деп коюп кете бере турган заман болуп калган. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, биз фракция менен барып келген жыйындын жыйынтыгы боюнча областтык жетекчилик менен дагы, райондук жетекчиликтер менен дагы керемет сүйлөшкөнбүз. Мына ошолордун жыйынтыгын көрүп атабыз, биз кызматташып атабыз. Экинчиден, коопсуздук кызматынын кызматкери болобу, чек ара кызматкери болобу, ички иштер министрлиги болобу. Мына ички иштер министрлигинин ошол жердеги башкармасы полковник мыкты өзүн алып жүрдү. Бардык кызматтын жетекчилери мыкты алып жүрдү. Областтын жетекчиси, коопсуздук кызматынын жетекчиси мыкты алып жүрдү. А жанакы бизде иштебейт деди ошол жерде качып жүргөн жигиттерди. Бизде иштебейт деп жооп берди. Биздин кызматкер эмес деп жооп берди. Биз Казакстанга бардык. Биз Кыргыз парламентинин депутаттарыбыз. Ошол жерде барыңыздар күбө болдуңуздар. Бажы кызматы болобу,
чегара кызматы болобу, полковниктер келди дагы, айтты, нөмір жетекчиси полковник Баландай, түкүндөймүн. Муну маданияттуулук деп коет. Кыргыз Республикасынын аймагында жогорку кеңештин депутаты кандай жерге барбасын, ошол жерге жооптуу киши келип өзүн тааныштырууга милдеттүү. Эгерде сабаттуу болуп 36 тааныган болсо, кыргыз мыйзамдарын окуган болсо. Жок кокустан келип калган болсо, ошондой болуп жапай болуп качат. Эмне кылышат? Биз, урматтуу депутаттар, абийирибиздин алдында, жараткандын алдында ушул кезге чейин таптаза келгенбиз, соңку демиңиз чыкканга чейин таптаза ойдон кетебиз. Каралагандар көп болгон. Алардын бирөө жок. Ошондуктан мен Самай Кожо Эмирулла мырзага балбак. Мынаке, урматтуу эжекем, ушул фактыларга эмне үчүн Ташиев колумду сындырам дейт? Бул Адахан Кимсанбаевич элдин көйгөйүн парламентке айтып чыгып, ушул иштерди жасайлы, элдерге жакшы болсун, дыйкандар жакшы түшүм алсын деп жатат. Ушул мисалы ушул айтылып жаткан фактылар колун сындырам дегенге туура келеби? А сиз эмнеге чычалап жатасыз? Сиз эмне үчүн Адахан Кимсанбаевичти көрө албай жатасыз? Дагы эле мен жаным кашайып атат. Кашайган адамдар барбы мага окшоп, Кашайган адамдар. Мен талаада жүргөн каттыммын, Талаада жүргөн. Канча жыл 3 баланы колтуктап, мен силерге белимди бекен булган бойдон бүгүнкү чейин бууп келатам. Бууп чечпей келатам. Мен алыста жүрүп, мен билем кимдин ким экенинчи. Болду, токтоткулачы. Колуңду сындырам деп айтты. Эркегиң деле чыгасың, катының деле чыгасың, кызың деле чыгасың, кемпир деле чыгат. Токтоткула да иштеп аткан балдарды иштеп атат дегенди айтыш керек да. Айтыш керек да. Жаңы эле чет элде билиң, башымды жаңы эле көтөрүп, менин Кыргызстаныма ушундай келди деп сонун балдарды мен канча деген. Ой, алтыным эжекем. Кыргызстанга кандай бийлик келгенин дүйнө жүзү бизсиз, сизсиз деле билип турушат. Кандай жол менен келгенин баарыбыз билебиз. Анан мен алыста жүрөм, белимди бууп деп жатасыз. Эмне үчүн алыста жүрөсүз? Эгерде Ташиев, Садыр Жапаров патриот болсо, эмне үчүн сыртта жүрөсүз? Эгерде ушул адамдар патриот болсо, мекенибизге иш жайларын курбайт беле? Үйдө ысык чайыңызды ичип отурбайт белеңиз? Чет мамлекеттерде ушундай айтып жүрөм, башымды жаңы эле көтөрдүм, башымды кайра сындырбагылачы, ушакчы болбогулачы. Бир эле сөзгө. Эми караңыз, ушул ушак сөз сүйлөбөгүлө деп жатасыз. Адахан Кимсанбаевич ушак сөз сүйлөп жатабы? Ал элдин көйгөйүн парламентте айтып жатпайбы? Эмне факт экенин өзүңүз көрүп турасыз го. Мынау селитра жетпей жатат дыйкандарга. Дыйкандар ыйлактап жатат. Бир айылдын постун алып таштагыла, бир мамлекеттин ичинде пост болбойт деп жатпайбы? Ушул нерсеге түшүнөсүзбү? Же түшүнбөй эле кыйкырып жатасызбы? Çalışamazlar. Kolumdu sındırам да жанына батып кетти да, жанына. Bulmadılar için, akmak için ben iki telefonumdu ırgıttım, iki telefonum sındı. Her günden özün istoriyası var da ya, duranı ya. Bu balanı için, bu kamçını için, sadır ökün, çön cayına ırgılaçı. Apalar çıkmay sarı, aytpay sarı, kolumdu sındı. Мына апалар чыгабыз. Биз чындык үчүн чыгабыз. Эмне үчүн жанын кашайып кетти деп жатасыз? Ушундай элдин көйгөйүн парламентте айтса, элдин үнүн айтса, ошого жаныңар кашаябы? Бул чындыкка да алып келбейт. Деген сөзде эмнеси бар экен? Он тоже камчыны тоже давили. Барыбыз. Тияка тажиктер давили. Орусу бар бул бала, не ошого карабай апа деп, орозо күндөрүндө жанталашып жанында жүрөт. Үйүң жок болсо үйүңдү салып жанында жүрөт. Чачыңдан сылап жүрөт, башыңдан сылап жүрөт. Силерге вообще эмне керек? Кечирим сурашсын дейле. Чачыңдан сылап жүрөт, үйүңдү салып берет деп жатасыз. Кандайча? Канчалаган адамдар жери жок жүрөт. Мына балдарыбыз участка албай жүрөт. Канчалаган адам, бардык балдарыбыз мигрант болуп жүрбөйбү? Сиз эмнени айтып жатасыз?
өзүңүз дагы түшүнгөн жоксуз. Эч кандай кыргыздын башын эч ким сылаган жок азыр. Кайрадан жонудан ушунчалык акчаларды тилип алып, кымбатчылыкты мойнуна артып койгон элдер кыйналып жашап жатат. Эжекеси кантип ушул нерсеге түшүнбөй жатасыз? Geçim sırayla koygamçı oladı. Sırayla. Bu 30 yıl bana bir tiyim vergelmez. Mutlaka sövmeydi götürgen devlet. Madumar esne gerçi. Kişine gel. Бул эжеке 30 жылдан бери мага Мадумар бир тыйын берген эмес дейт. Мына кыргыз элибиздин жүзү, акча алып шайлаганыбыздын жүзү, шайлаганыңардын жүзү. Мен эч качан акча алып шайлабайм. Мадумаров эмне үчүн акча бериш керек? Мадумаров эмне үчүн акча бериш керек? Ушуга түшүнөсүздөр? Шайлоодо эч качан акча алып, акча берип шайланбайт. Ушу бизнесмендерди ушинтип акча алып шайлаганыңар ушинтип билинип калат. Акча алып шайлангандан кийин элдин көйгөйүн укпайт. Ушинтип элдин көйгөйүн айткан эр азаматтарды апарып камап жатышат, элдин көйгөйүн айткандарды бут тосту деп жатышат. Азыр бут тоспой эле кайра факты менен жакшы жолго баштап жатпайбы? Sen neme kumtardı kanday alıp koydun sabır ya. 30 yıldan beri sen eşekte kalıp жүрдің bö. Eşekte kalıp. Kumtörдү алып койду деп жатасыз. Kumtörдү алып койду деп жатасыз. Бирок биз көрүп турабыз го. Ошол Кыргызстандын экологиясына зыян келтирген канча миллиард сомду кечип коюшту го. Бул Кыргызстандын өлкө үчүн өтө минус иш болду. Жүрдің bö ya. Kumtardı alıp koydun, mikakonda alıp koydu yerge. Altın bal altına da dey. Evlerge jerin barın garip transformasyon çıkarmadı dey. Betinger vardı ya. Gözüңөрдү ачпачы. Адахан бүтүн Кыргызстан deyeli. Sen çeye eldi ekiye ver atasın Адахан. Gözüңdү açчы билиң. Эч кандай бүтүн Кыргызстан элди экиге бөлгөн жок. Тескерисинче, бүтүн Кыргызстан элди, карапайым элдин көйгөйүн айтам деп жаман көрүнүп жатат. Сиз айтып жаткан адамдар кайрадан элдин көйгөйүн укпай ушул күнгө келип жатат. Ким эле чындыкты айтса, бардыгын ушинтип жылмалап чыгып жатасыңар. Ач айкырык салып жатасыңар. Эмне үчүн? Мына Манас атабыз чоң жинди атка конгон. Бирок чоң жинди болгону менен Бакай атабыз баш болгон аксакалдар менен кеңешип иш жасаган. Эгерде Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров патриот болушканында эмне үчүн ушундай баш чачтары агарып калган аксакалдардын, законду билген адамдар менен эмне үчүн кеңешип иштешпейт? Өз билгендерин жасай береби? Мына 100 гектар жерди берип коюпмун, билбей калыпмын деген канча калыптарын угуп жатабыз. Эмне үчүн алардын иши туура болот дагы, бул жакта элдин көйгөйүн айткан адам жаман боло берет. Урматтуу мекендештер, жакшылап акыл калчап ойлонуш керек. Өлкөнүн өнүгүшү үчүн бардык карапайым элдер өзүнүн ой пикирине ээ болуш керек. Ушинтип акча берип койсо, кичине үйүнө жардам берип койсо, анан кийин булар ушинтип атат деп эле колдой бериштин кереги жок. Азыр мисалы Исхак Разаков лидерибизди дагы кезинде аябай Сталинге барып жамандашкан. Бирок Исхак Разаков дагы аябай патриот, чынчыл, кыргызым деген лидер болгон. Ошону дагы канча жамандап артынан чукулагансыңар. Бийликке жеткирбей ардеке болгонсуңар. Мына азыр дагы ошондой иштер кайталанып жатат. Мынакей канчалаган балдарыбыз чындыкты айтып койсо камакта жатат. Эми Адахан Кимсанбаевич элдин көйгөйүн айтып жатса, муну дагы жамандап чыгып атасыңар. Мына Кыргызстан 24 каналынан аябай жамандап чыгып атат. 275 метр жер үчүн. Кече эле Ташиев 100 метр жер, 100 гектар жерди билбей берип коюпмун деп атат. Экөөнүн аралыгын салыштырып көрүңүздөр. Андан кийин Айжигитов деген лидерибиз сүйлөп жатат. Аны дагы жамандап чыгып жатасыңар. Ким эле сүйлөп койсо жамандайсыңар, элдин көйгөйүн айтса эле жамандайсыңар. Эмне жаңылбасчаак, мүдүрүлбөстүяк болбойбу? Жакшылап ойлонуп көрүңүздөрчү. Садыр Жапаров сиздер колдогон
Камчыбек Ташиев да жаңылып жаткандыр балким. Ошону талдап көрбөйсүздөрбү? ТикТокко чыгып алып кыйкыра бербей. Менин айтайын дегеним ушул. Видеону жакшылап карап, талкуулап, фактыларды угуп чыгыңыздар. Баарын талдап көрүңүздөр. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.